Assalamu alaikum dostlar. Azırkı bizning dünya çempiyonu Akjol menen çempiondoru Akjol menen Jolaman tuuralуу пикиримди айтқым келди. Жеке Акжолду тааныбай экенмин, сүйлөшкөн эмесмин. Бирок ошо интервьюларында көрүп жүрөм, сүйлөгөн сөздөрү, өзүнүн алып жүрүүсү аябай адеп ахлактуу, сүйлөгөндө оозунан кудайды албай, биздин ошо жаш балдарга чоң мындай үлгү болуп атышат. Жада калса менин балам, мен деле билген эмесмин бул. Балам келип 8 жашта Акжол чемпион болуптур, ата Акжол чемпион болуптур деп атып, анан бир аз кирип карасам, действительно ошол жакшы күрөшүп, жакшы ошону өзлөрүнүн жакшы көрсөтүштү. Жоламан тууралуу болсо ошол Алла разы болсун, Жоламан аябай жөнөкөй, жакшы бала, жеке сүйлөшүп дагы ошол даватка чыкканда баяндарды айтып бердим эле. Анан бизге ошо кызмат кылып, ал кезде деле бир чемпионаттарда бир экинчи орундарды алып жүрсө керек, калп айтпасам чемпионат мираларда көп жаш балдар таанып келип турушкап салам берип, бирок ошого карабай кызматта экен, чайын даярдай калып, аябай кыскасы жөнөкөй жакшы бала да. Анан мен айтарым эми сиздерди ошо жаман көздөн, жаман сөздөн Кудайым сактасын. Алдыда дагы көп жакшы ийгиликтерди көрсөтүңүздөр, артка тайбаңыздар, алдыга гана кадам таштаңыздар. Анткени муну айтып аткан себебим, биздин убакытта биз курактуу, биздин кичине улуу байкелер жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келатышып эле. Бир Кудайдын сыноосуна балким баягы сынып калган сыяктуу, балким өзүнүн нафсисине же менменсинүүдөй болуп кеткенде айтор көп нерселер болуп, дагы көп ийгиликтер көрсөтө албай калышты да. Бир аз кичине бир чемпионаттарда анча-мынча местолорду алып калуунан келип, жалпак тил менен айтканда дардалаңдап кеткен жерлерин көрүп да, угуп да жүрдүк. Ошон үчүн сиздер дагы келечек мына жаш муундар сиздерди көрүп атат, дагы жакшы чоң албан ийгиликтерди көрсөтөт деп, албетте ушунун баарын Кудайды эстөө менен, намаз менен, жакшы адеп ахлагыбыз менен башкаларга көрсөтө бериңиздер. Алла разы болсун, чоң рахмат. Ар дайым дуа кылабыз, Кудай буйрса, сиздерге жаман көздөн, жаман сөздөн Кудайым сактасын деп. Малатсы, азаматсыңар.